Өтө чоң үй экен да. Чоң, өтө чоң. Биринчи жолу көрдүм мындай чоң үйдү. Так, туугандар, ассаламу алейкум. Кутмандуу күнүңүздөр менен Сандан Сапатка. Мына ол жерде өтө чоң үй бар экен. Мен учурда туугандар Чүй облусунун Жайыл районуна караштуу Алексеевка деген айылындамын. Тагыраак айтканда Карабалташ шаарынын күнбатыш жагында. Бир фермер үйүндө мал баккан агабыздын короосуна келдим. Мына ушул уyu бар экен. Бирди тууган, быйыл туубаптыр. Тагыраак айтканда, кызыр бир эркек баласы бар, ушул уй бар экен. Мына уй, ушу чүйдүк экен. Ушул уй сатылат экен туугандар. Азыр бошотту эми. Бул жакта байланып туруптур. О, машалла, мына чоңдукту караңыздар. Азыр сүтү жок, а? Только эт. Азыр эт бар. Эт бар. Жашы канча? 3 жашпы, 4 жашпы? 3 жаш. 3 жаш. Жок. 4 толду. 4 толду. Машалла, охо. Бир туупта. Бирди тууп, быйыл да экинчисин тууш керек, а? Экинчисин тууш керек. Азыр бооз эмес. Азыр бооз эмес экен. Эгер быйыл тууса, ошондо бул экинчи туутуй болмок экен. Өтө жаш, салмагы тоннадан ашышы мүмкүн. Эми айта албайбыз. Тоннадан көп болсо керек деп ойлоп атам. Уйда көп порода бар канында. Аңгус дагы бар биринчи кезекте. Галштина да бар окшойт. Бул чисто мясомолочное направление экен туугандар. Сүтү кандай эле сааганда биринчи? 4 торпа берет эле. 4 торпа кой берет. Муну жөн сааган эмессиздер? Жөн сааган 4 торпа кой берет. Мында желин чоң беле? Чоң эле жел. Сүткө кандай эле өзү? Сүткө жакшы эле. Бул аксакал сатат экен, ушу кишинин уй экен. Эми аксакалдын сатышын себебин түшүнүңүздөр. Бул чоңоюп кетти, башкарыш кыйын. Аксакал өзү карайт экен, бул эми чоңоюп кеттир, эми өтө объем чоң экен. Башкарганга бир аз эми адам сүзбөйт экен, эми короодо байланып туруптур, караңгы экен, бери чыгаралы дедик. Чоң болгонуга монтип ойноп турат туугандар. Мына ушул уйга 320 000 сом сурап атыптыр. Каалагандар пародага, каалагандар этке, любой вариант сүйлөшө бересиздер. Алексеевка деген айылга келе бересиздер. Карабалтанын күн батыш жагындагы айыл, Жайыл району туугандар. Мына кайсы айдан бери багылат? 6 ай болду. 6 ай, а? 6 айдан бери. Болду туугандар. Машалла, мына касапчы, пародага издеген киши көрүңүздөр. Бул лимузин букадан качкан экен, бир музоос туулуптур, 1,5 жаша баласы. 1,5 жаш, лимузин чистый. Лимузин, ал таргы лимузин болуп турат туугандар. Ичкерде короодо турат. Ушу торпогунан бери, музоосунан бери ушу киши өзү карайт экен. Ушу чоңдугуга жетип, жетерине жетиптир, ушу эми сатайын дептир. Алам дегендерге 320 000 сом. Азыр ары карасын да бир көрсөтөйүн. Жеген ичкен таза, Таза, гарантия. Болду. Бул букалар эсалып калдым да. Ош, нак чүйдүк экен. Ой, нары карачы көрүм. Жиликтерди караңыздар. Машалла, бул не деген чоң үй. Биринчи жолу көрүп атам мынчалык чоң үйдү. Машалла. Сапатка деп айтат да караңыздар, бир үй бактыңыз болуп кеттиңиздер ана. Көз тийбесин эми. Ушундай үй багалы биз дагы. Аюдай чоң экен. Ош. Адам менен ойнойт экен да бул. Ава 320 000 түшүп бересиз да, сүйлөшөсүз да. Болду. Алексеевкага келип, номерге чалып, адресиге келип туруп, Алексеевканын кире бериш жагында, жолдун боюнда, мына трасса мына үй, шефтин үйү, мына жолдун бою экен, контейнер бар экен жолдун боюнда. Дарегин сурап келип туруп, өзүңүздөр ушу сүйлөшө бересиздер мына. Туберкулез андай жок, а? Жок, ого гарантия. Болду. Каганын өзүңүздөр сурайсыздар да, кошумча суроолорду. Сүйлөшөсүздөр. Этке болсо дагы, пародага болсо дагы кет сүйлөшө берет экенсиздер. Сатылат экен ушул чоң үй. Мен өзүм эте албай калдым. Туура. Муну эми сатканыңызда жакшы. Күчү жеткендер баксын.